Бүгүн Жалал Абад шаарындагы нефти базадан өрт чыкты. Көлөмдүү цистерналардын бири өрттөнүп жатат деген билдирүү шаардык өрт өчүрүү кызматына түштү. Ага 4 бригада тартылып, өрткө каршы туруу эрежелерин аткарышты. Албетте бул чыныгы өрт эмес, бул машыгуу болчу. Мында жакында эле берилген жаңы өрт өчүрүүчү унааларда машыгуу да пайдаланылды. Машыгууга катышкан өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоону 12 мүнөттө толугу менен өчүрүштү. Өрттүн кесепетинен 2 киши жабыр тарткан. Аларга тез жардам кызматынын дарыгерлери биринчи медициналык жардамдарын беришти. Мындай машыгуунун башкы максаты ири өрт кырсыктарына даяр туруу. Адистердин бул багыттагы көндүмдөрүн жогорулатуу болуп саналат. 8 мүнөт дегенде жетип келишти өрт өчүрүүчү автоунаалар. Азыр учурда мына жаңы техникалар берилген үчүн бир аз батыраак келди. Анан бул жерде мына 306 танкерден өрт кырсыгы катталды болуп, ошол 306 танкерде биз толугу менен чогуу алып өчүрдүк. Жанында 4 танкерди жөн эле охлаждениясы менен суу чачып карап. Аябай эле чоң жардам берип атат. Өрт өчүрүүчү автоунаалар келип биз деле кубанып калдык. Жакшы өрт өчүрүүчү техникалар мурдакыга караганда көлөмү да чоң, суу да көп алат. Анан болсо жүрүшү дагы жолдо Өткөн аптада өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгына керектелүүчү бардык шаймандар менен камсыздалган 5 өрт өчүрүүчү унаа берилген. Аны менен катар өрт өчүрүүчүлөр үчүн да атайын коргоочу костюмдар тапшырылган. 8 жылдан бери өрт өчүрүүчү болуп иштеген Эрлан Арзыбеков мындай коргоочу кийимдерди алгачкы жолу кийип жатканын жана анын артыкчылыктарын атап өттү. Эң эле артыкчылыгы 1000 градус жалындын ысыгынан сактап турат. Андан соң өзүнүн ыңгайлуу бүт жеринен кармап сууну чачканы, анан өзүнүн аба киргизип турчу жайлары бар, бүт шарты бар. Мурунку нефти базада биякта күйгөндө буга салыштырмалуу биз бирибиз кирген болсок, эми беркинде костюм менен киргенбиз да, боевка деп коебуз, ошол менен киргенбиз. Анын биздин артыбыздан дагы бирөө суу чачып турган да. 2019-жылы ушул жерге жакын жерден мунайды кайра иштетүүчү жайда ири өрт кырсыгы катталган болчу. Ага башка облустардан да кошумча күчтөр тартылып, араң чектөөгө алышкан эле. Андан 3 адам күйүк алып, ооруканага жеткирилген. Ал эми нефти базага жакын жайгашкан 600 үйдөн 2000ден ашуун тургун коопсуз жайга көчүрүлгөн болчу. Мындан сабак алган компания зонада өрт коопсуздугу тыкыр көзөмөлгө алынган дешет. Биздин өрткө каршы шаймандарыбыз бизде ай сайын текшерилип турат. Биздин атайын өзүнүн техника безопасностьтун өзүнүн инженерлери бар. Бул пландуу текшерүүлөр болот. Жана өзүнүн ишкананын ичинде өзүнүн машыгуулар жүрүп турат. Биздин заводдо азыр 3 тоннадан ашык пена запасыбыз бар. Ошол биз анан атайын даярдалган 5 командабыз бар. Бүгүнкү мисалы пландуу тактикалык машыгууда биринчи көрдүңүздөр өзүнүн атайын даярдалган командаларыбыз иштеди. Ал жерде 3 коргонуу командасы, 1 өчүрүү жана 1 спасательный командабыз. Акыркы жылдары өрт кырсыгы өлкөдө байма-бай катталып жаткандыгы маалым. Өткөн жылы облуста 439 өрт кырсыгы катталып, 8 жаран каза болгон. Анын айынан 82 миллион сомдук зыян келтирилген. Ал эми жыл башынан бери 60 өрт кырсыгы катталып, 1 жаран тилсиз жоонун курмандыгы болду. Албетте, тилсиз жоо менен күрөшүүгө өрт өчүрүү кызматынын унааларынын эскилиги жеткен болчу. Жаңы техникалар алар үчүн учурда бир топ күч болуп берүүдө. Бүбүсара Орозалиева, Шаразат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.